Assalamu alaikum. Men bir nerse ойлондуруп атат да жиним келип бир. Азыр эле уктум. Bir тааныштардын баласы ооруп аткан экен. Көп суммада $130,000 акча керек экен. Ошону блогерлерге кайрылсак дейт, 25%-ин бересиң, анан биз чыгарып иштеп беребиз дептир да. $130,000 чыгарыш үчүн мындай орточо эсеп менен алганда $30,000 бериш керек да ошондо. Туурабы? 25% болгондо. Кантип уялбай аласыңар? Ушу менен блогерлердин баарын айткан жокмун. Ошол мен азыр уккан блогерлер кантип уялбай оорунун үстүнөн акча тапкан атасыңар. Мен ушунчалык таң калдым силергечи. Силердин 6 жашар балаңар ошентип ооруп калса эмне болот? Ошол блогерлер $130,000 керек болуп. Кудайды ойлош керек, эй. Жөн эле чыгарып берип, реквизиттерди коюп берип, чакырып койсоңор болбойбу? Биз ошентип эле мисалы бир тыйын албайм мен, ушундайда наоборот жардам берем. Кантип уялбайсыңар билбейм, мен таң калдым, кандай эле үй алып атабыз деп калат дейм чычымдар. Кантип акча таап атат, күнү түн иштеп атат, биз деле ала албай атабыз. Көрсө ушинтип оорунун үстүнөн иштеген эме турбайсыңарбы силер? Мен дайыр жала айтып атам, баардык блогер эмес. Ошол мен уккан блогерлер. Кудайды карагыла, Ассаламу алейкум, достор. Мен азыркы кайрылуум бул жанагы Аскат Сулайманов деген актерго да кайрылам, ошол Байтеге да кайрылам. Менден 1-2 жаш улуу ал киши. Деги эле жалпы ушул бизде кыргыздын коомчулуктун коомдо болуп аткан окуяларга мындай кайдыгер карабаган адамдардын баарына кайрылам да. Аскат Сулайманов болсо азыр акыркы видеолордун биринде ушу бир тууганы жөнүндө айтып, туугандарынын баласы ооруп калып, ага операция керек болуп, анан блогерлерге кайрылса, бир мен тааныган блогерлерге кайрылса дейт, алар эми $130,000 керек экен операцияга. Анан ошондон 25%-ын сураптыр. Бул $30,000 болот экен, кандай бети жок акмак немесиңер, ошол блогерлерге мен кайрылам, баардык эмес деп айтып атат да. Анан мен эми бул тарыхчаларымда дагы айтып кетпедимби? Кайрылып кеттим, мен дагы айтып кетейин дегеним. Ошол Аскат байкеси, эми мен мисалы сизге дагы айтам, сиз аркылуу кыргыз элине дагы ошол активдүү адамдарга дагы кайрылам да. Мына сиз айтып атасыз, мен ошол блогерлерди тааныйм, ошол чычымдар, силер ушинтип акча таап жүргөн турбайсыңарбы деп, бирок атын айтпай атасыз да. Сиз ошону билем деп атасыз, бирок айтпайм деп атасыз. Эми биринчиден мындай да, эгерде сиз алардын атын айткыңыз келбесе, Аскат байкеси, анда чыгарып эмне кыласыз? Себеп дегенде анын терс кесепети дагы бар да. Билесизби атын ошол адамдарды? Анда чыгарыңыз. Сиз чыгарганыңыздын себеби эмне болду? Ошол мен чыгарып, анан ошолерге таасир этип, ошол акмакчылык, ошол туура эмес, ошондой болбошу керек деп чыгарып атасыз да, сиз туурабы? Ошону оңдойн деп чыгарып атасыз да. Оңдойн деп чыгарсаңыз, Аскат мырза, анда айтыңыз, аты жөнүн айтыңыз, могул блогерлер деп. Эгерде так маалыматыңыз жок болсо, анда тактап туруп чыгарыңыз анда. Чалып, силерди ушундай 25% сураган турбайсыңарбы акмактар, ошол чынбы деп, анан тагын билип алып туруп чыгарыңыз да. Эгерде тагын билбесеңиз, божомол билсеңиз, анда чыгарбаңыз да. Себеп дегенде башка блогерлер бар да. 0 тыйын алып, ошо элге жардам берип жүргөндөр бар да. Азыр мына сиз атын айтпай атап койдуңуз, бир блогерлер деп койдуңуз. Анан мисалы эл деле ойлойт да, сволочмо блогерлердин баары акча алып аткан турбайбы деп. Азыр канча киши, канча балдар ошол операцияга муктаж болуп, ошол блогерлерге кайрылып, ошол блогерлер ошону сүйрөп жүргөндөр бар да, чыгарып жүргөндөр бар, жардам берип жүргөндөр бар, 0 тыйын алып жардам берип жүргөн бар да. Сиз өзүңүздүн кайрылууңуз менен мына аябай популярдуу болуп атат, хайп болуп атат, социалдык тармактарда жүрүп атат. Сиз өзүңүздүн кайрылууңуз менен ошол мисалы ак ниети менен иштеп аткан блогерлерге шек келтирип атасыз да. Элдин көбү ошентет да, могу акмактын баары ушинтип акча табышат экен депчи. Элге баарына түшүндүрүп айтып бере албайсың да, бул жакшы блогер же бул жаман блогер деп. Сиз эми ошончо айткандан кийин, анан мен ошол мен атын атабай эле коеюн деп атасыз. Айтыңыз да анда.
ошол эки деп аны эмнеге айттыңыз? Мына хайп үчүн айттыңызбы? Эмне себептен айттыңыз? Аларды оңдоюн, уят карайын деп айттыңызбы? Анда алардын атын айтыңыз. Жок, так маалыматыңыз жокпу? Аны тактаңыз. Жок, тактай алган жоксузбу? Аны чыгарбаңыз да. Асхат мырза. Мен айтайын дегеним, кыргыз коомчулугуна кайрылам да. Мынакей көчөдө көрдүңүздөрбү? Мен тарыхчаларымда карасаңыздар, тиги кыздарыбыздын, ошо карындаштарыбыздын, аялдарыбыздын, жубайларыбыздын баарын эмчек жамбаштарынын баарын кармалап, ошол жерге берки тиги көчөгүн чочогун тийгизип жүргөн, жанагы орусча айтканда озабоченныйлардын баары ошол жерде жүргөнүн көрүп атасыз. Мага жазган 1000 деген аялдар бүт айтып атат, баарында ошондой болгон деп, өзгөчө жаш кыздарга барат экен да. Анан ошондо биз көрмөксөн салабыз, ошол экени айтпайбыз. Эгерде ошол кыздарыбыз же жаш кыздар же студент ошол кыздар барып келип үйгө келип айтса, аларды кайра уят карабыз да. Мисалы, кой, шерменде болот, эмне болот. Кыздарыбызды зордуктап кетсе, биз айтпайбыз да, кой, шерменде болот депчи. Туугандарыбызды болсо тиги пара алып кармалып же бирдеке уурдап кармалып же мушташып кылмыштын баарын кылып кармалса, анда уялбайбыз айтканда. Кырсыктап калды деп анан барып акча сурайбыз. Кырсыктап калды деп пара берип ошол эки тууганыбызды чыгарганга аракет кылабыз. Мындай эки жүздүүлүк эмес, 4-5 жүздүүлүк кылабыз да баарыбызчы. Анда ушундай болуш керек да. Мен Асхат мырза, башкаларга да айтып атам. Же чыгарсаңар, сиз акыл эстүүсүз да, Асхат мырза. Мен ошон үчүн сиз акыл эстүү болгон үчүн мен сизге кайрылып атам да. Сиз акыл эстүү эмес бир мен жакшы көрбөгөн, мен сизди аябай сыйлап жакшы көрөм. Жакшы көрбөгөн бир акмак болсоңуз мен кайрылбайт болчумун. Сизди акыл эстүү адамдын катары кайрылып атам да. Сиздин кайрылууңуздун кесепетин айтып атам. Же атын айтыңыз, ошол экилерди чыгарыңыз. Биз ошол акмактарды көрөлүк, ошол жүзүн ооруп аткан баладан акча тапкандардын жүзүн көрөлүк. Же анда алып коюңуз алдыгынычы, эгерде ошону тактай албай атсаңыз, башка блогерлерге шек келтирип атасыңар. Мен башкаларга да айтат элем жанагыларды, баягы ооруну жашырган өлүмгө ашкере. Биз ошол экин кой, шерменде болобуз, кокуу уят болобуз, айтпа деп атып, кыздарыбызды зордуктаганга, андан ары зордуктай бергенге биз түрткү болуп атабыз. Кой, кокуй, шерменде болобуз, ушу сен эле ошол эки өзүң эле ошо кылмыш кылганга түрттүң го деп, биз өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, тигил кылмышкерди андан ары ушундай кылмыш кылганга түртүп атабыз да. Же болбосо бирдекени ушунун башын кылтыйтып коюп эле, анан сөз ээсин табат. Мен айтпай эле коеюн, бирок мындай. Аны мен деле айта берем. Мен деле отуруп алып айта берем да. Тиги баягы күнү тет жерде бир эки блогер сопсонун эле жакшынакай эле элге чыгып жүргөн блогер жеткен шүмшүктөр тет жерде бир ыплас нерсенин баарын кылып атыптыр. Акмактар десе, атын айтпай эле коеюн, бирок ошого жетсин депчи. Бул популизм да. Бул жөн эле сөз да. Ошон үчүн мен айтат элем да, акыл эстүү блогерлерге, акыл эстүү аттуу баштуу адамдарга кайрылам. Бирдекени чыгарарда кичине ар жак бер жагын ойлонуп чыгарсаңыздар, кичине салмактап туруп чыгарсаңыздар деген ой да. Жанагы ооруну жашырып кереги жок. Эгерде бирөөнүн жамбашын кармап атса, ал сиздин кызыңыз же карындашыңыз болсо, аны урушпаш керек, аны кайра колдоп барып туруп ошол экенин бетин тытып ачыктаганга аракет кылыш керек. Могул блогерлер жанагынтип бирөөнүн оорусунан пайдаланып акча таап атабы, чыгаргыла. Атын чыгаргыла, ошол акмактарды чыгаргыла. Ошентпесек коом оңолбойт да. Анда баарыбыз эле ушинтип эле бири-бирибизди айтпай эле коем, жаман жакшы айтышып эмне кылам, бирок момунтип коеюнчу бирок деп отура берсек, анда коомубуз оңолбойт. Ошону эле айтайын дедим да. Коомубуз оңолуш үчүн ошол ооруну ачыкка чыгарып туруп, анан баарыбыз могу оору ушундан баарыбыз мындай сыртка оолак бололук деп анан чакырышыбыз керек да. Ошол туугандар, Асхат мырза, эми таарынбаңыз. Болгон оюмду айттым. Ассаламу алейкумдар. Эми соцсетке чыгып айтышып атат дегендей болбосун. Илим, мен видеомо сен комментарий бериптирсиң. Мен аны атын чыгарайын деп деле ойлогон эмесмин, просто перепискаларын чыгарып коеюн дегем. Көрсө алар өздөрү барып жолугуп сүйлөшүптүр. Ал менин тааныштарым, туугандарым эмес, баласы ооруп аткандар. Анан сен билип туруп чыгар да, анан мен деле көчөдөн айта бербейинби деп, сен көчөдөн эле айтып жүргөнсүң. Илим, мен сага мындай айтайынчы.
Мындан 4-5 жыл мурун билесиңби сен менин жамандаганымды? Мына качан кечирим сурайсың сен менден? Ошону айтчы. Кичинекей балдарды съемкадан мен пранк кылып, сабаган болуп, мен бир тартканбыз, эсиңерде барбы? Муну соцсетке аябай чыгып мени жамандаган эл. Анан кийин Эмил полный видеону салгандан кийин, кокуй ушундай турбайбы деп калышкан. Ошондо сен ушул актер көптү. Көзүм май басты. Мамлекеттик деңгээлде буга чара көргүлө деп сен жазгансың именно. Мен сени ага чейин сыйлачымын. Андан кийин экөөбүз спецбольницадан жолугуп калдык, эсиңде барбы? Тултуюп туруп эле өтүп кеттиң го, байка кандайсыз, ооруп атасыңбы? Оорубаңыз, сиз бизге керексиз деген киши болуп. Мен ошондо айтайын дедим эле, илим, сен билип биринчи тактып туруп анан чыгарчы. Жөн эле жаза бересиңби? Сен мени билбейсиң да деп айтайын дегем, эл көп болуп калды, билесиңби? Быкылдап, очередь да көп болчу. Ошол бойдон сен кетип калдың. Анча эмне териктиң сен? Сен да блогерсиңби же? 700 кишиге өзү жетет. Анан хайп кармап деп, мага азыр хайптын кереги жок. Менин видеом менен жазып, сен хайп кармап атасың. Мындай кылчы, илим. Менин видеолорума комментарий бербей эле койчу, сен башкасын кыл жана. Өзүң айткандай, бирөөнү кармалап атат, чармалап атат, ошону жаза бер. А мен кааласаң доказать этип берем аны. Ким менен кандай сүйлөшкөнүн. Просто мусулманчылыкта мындай деп коет, анын жүзүн көрсөтүп, элге уят кылган эмне? Ал түшүнчү киши түшүндү. А түшүнбөчүлөр дагы эле иштей берет. Анын жүзүн көрсөткөндө эле сен эмне бар? Сабайсыңбы же сотко бересиңби? Зачем антип кереги бар, илим? Сен ден соолугуң чыңдап, тоого чыгасың, ар жак бер жакка, ошонуңду кылып жүрө берчи. Зачем? Мага тийишпей эле койчу. Мен өзүмдүн ишимди кылып атам. Просто менде убакыт жок. Мен азыр көрүп калдым, бир туугандарым салыптыр сенин могу видеоңду. Макулбу? Мени аябай сыйлайт экенсиң, мен да сени сыйлайм. Короче, соцсеттерден айтышып кереги жок. Андай сүйлөшкүң келип атса, театрга кел. 12-синде мен театрга барам, съемкадамын просто.